Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы жетекчиси кызматка келет. Ысык көлдө 31 жаштагы аял кызы менен каза болду. Бирбол партиясынын талапкери вице-мэр болду. Каныбек Осмоналиев: коррупционерлер коркконунан мага каршы чыгып жатышат. Нарында жарандык активистке өлгөн иттин башын жиберишкен. Президенттин басма сөз катчысы дайындалды. Жылуулук электр борбору жарылган эмес. БШКнын мурдагы жетекчиси кызматка келет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев Боршайкомдун курамына кайтып келмекчи. Акылбек Сариев өз каалоосу менен кеткен Атыр Абдрахматованын ордуна келет. Эскерте кетсек, 2010 жана 2011 жылдары Акылбек Сариев БШКнын төрагасы болуп иштеп, 2010 жылдын июнь айында парламенттик жана президенттик шайлоолорун өткөргөн. Ысык көлдө 31 жаштагы аял кызы менен каза болду. Ысык көл облусунун Чоктал айылында жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Бул тууралуу Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кечээ Балыкчы Аненева Каракол унаа жолунда болгон. 31 жаштагы аял BMW X5 үлгүсүндөгү автоунааны башкарып бара жаткан. Айдоочу рулду башкара албай калып, жолдун четине чыгып, бакты сүзүп токтогон. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жана анын 11 жаштагы кызы алган жаракатынан улам ошол жерде көз жумган. Андан сырткары ооруканага дагы 2 адам жеткирилген. Алар 5 жашта жана 7 жаштагы өспүрүмдөр болгон. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Маркум аял менен кыз Ысык көл облусунун жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчилигинин орун басарынын аялы менен кызы болгон. Бирбол партиясынын талапкери вице-мэр болду. Айжан Чыныбаева Бишкек шаарынын вице-мэри болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка шаар мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлебаев кол койду. Мекеменин маалымат кызматы кабарлагандай, Нариман Түлеев шаардын вице-мэри кызматынан бошотулду. Анын ордуна мурунку вице-мэр Алмаз Бакетаев кайра келди. Айжан Чыныбаева шаардын социалдык маселелери боюнча вице-мэрлик кылат. Айжан Чыныбаева 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Бирбол партиясынан катышкан. Каныбек Осмоналиев: коррупционерлер коркконунан мага каршы чыгып жатышат. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин мугалимдер жамааты ректорлукка профессор Каныбек Осмоналиевдин келүүсүнө нааразычылыктарын билдирип, бүгүн митингге чыгышарын билдиришкен. Фактке эже бул суроо боюнча Каныбек Осмоналиевге кайрылды. Сизди улуттук университетке ректор болуп келбесин деп, мугалимдер жамааты сизге каршы митингге чыгышат экен. Ал жерде мугалимдер жамааты эмес, 10-20 чакты эле коррупционерлер коркконунан мага каршы чыгып жатышат. Бирок азырынча мен барбасын так эмес. Сизди бул кызматка ким сунуштап жатат? Мени президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров чакырды. Барсам ал мага улуттук университетке ректор болуп иштеп бериңиз деп сунуш кылды. Бирок биз бул кызматка баруу үчүн эч кандай келишим түзө элекпиз. Президенттин басма сөз катчысы дайындалды. Галина Байтерек президенттин басма сөз катчысы болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койду. Нарында жарандык активистке өлгөн иттин башын жиберишкен. Нарында жарандык активистке белгисиз жарандар өлгөн иттин башын жиберишкен. Кечке маал мага Бишкек шаарынан посылка келди. Кутужага салынып, шөкөттөлүп, скотч менен айда оролгон экен. İçinde belgisiz bir жандыктын мыкаачылык менен кесилип тили чыгып калган баш сөөгү болуп чыкты. Эми мындай туугандар, чынында көзүм көрүп, кулагым укканды. Анын ичинде элдин көйгөйүн, өзүм жашаган коомдогу болуп жаткан туура эмес көрүнүштөрдү, коррупция аралашкан иштерди, саясий өңүттөгү сын пикирлерди коомчулукка, социалдык тармактарга блогер катары ачык билдирип жүргөнүм чын. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Демекчи, мен муну менен позициямдан кайтып калбайм. Же коркуп калбайм. Болгону кыз кишиге ушундай нерсе жөнөтүү, ушундай мамиле кылуу туура эмес деп ойлойм. Кудай деген пендемин. Баарыбыз бир гана улуу Аллах Тааланын алдында гана алсызбыз. Жараткандын алдында гана күнөө кылуудан коркушубуз керек жана мыйзам алдында гана жооптубуз. Бул көрүнүш мага эмес, коомчулукка болгон коркунуч. Бүгүн мага карата болгон коркутуу, эртең дагы бирөөнүн башына келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүн тиешелүү жактарга арыз жаздым. Сураныч коомчулуктагы активист байке эжелер дагы кайдыгер карабай оюңуздарды билдирүүгө чакырам. Улуттук коопсуздук комитети баштаган тиешелүү органдар басылка жөнөткөнүн дагы, буйртма бергенин дагы таап, мыйзам чегинде чара көрүп, мага коркунуч туулбай, зыяны тийбей тургандай чечип берүүңүздөрдү суранам. Ачык айтуу керек,
Кектешкен кас душманым деле жок. Жөнөкөй бир пендемин. Болгону мен айткан чындыктар кимдир бирөөлөргө жакпай калса керек деп ойлоп жатам. Мекен үчүн, элим үчүн, жерим үчүн, жаштар үчүн, чындык үчүн тилимди, башымды кесип кетсе дагы позициямдан тайбайм. Жазганым жазган, айтканым айткан деп билдирди активист Айым. Жылуулук электр борбору жарылган эмес. Бүгүн 29 октябрда Бишкектеги подстанциялардын биринде авария болуп, шаардын дээрлик жарымы электр жарыгысыз калды. Алдын ала маалыматтар боюнча электр жарыгынын өчкөнү Бишкек жылуулук электр борборунун иштешине да таасир этти. Бишкек жылуулук электр борборунда уюлган түтүн чыгып жатканы тууралуу тургундар видео тартып жатышат. Шаардыктар жылуулук электр борборунан түтүктөрүнөн чыккан түтүндү байкашып, тынчсыздана башташты. Буга чейин Ордо калаабыздын айрым жерлеринде электр жарыгы өчүп, кайрадан жанды. Улуттук электрохолдингдин басма сөз кызматы берген маалыматка ылайык, ал түтүн эмес, буу электр жарыгы өчкөнүнө байланыштуу жээптин жабдууларын коргоочу аспаптар автоматтык түрдө иштей баштап, түтүктөрдөн буу чыкты. Ал эми электр жарыгынын өчүү себептерин азырынча иликтеп жатабыз деп айтылат маалыматта. Айрым райондордо азырда жарык жок. Түндүк электр ишканасынын маалымат кызматы электр жарыгынын жапырт өчүшүнүн себеби такталып жаткандыгын кабарлады.